Барлық işlerde de жақсы. Мысалы, Мырзахматов деген өз уақытындачы. Кейін Сатпашев, ошол көп işlerde да. Анан дағы бір, башқа бір üniversitesine işip кетет. Ошо шаарды көп жери ондогондор көп болду да, негизичи. Кыргыз жери сопсонун кыйылашынан ошсон дегендей, ош жылдан жылга сон болуп баратат да. Башкасын албайлы. Өткөн жыл, быйылкы жылдарда канча курулуштар түштү. Оштогу тети асма көпүрө, анан да мынаяктагы суунун кеңейиши, калкка суу менен камсыздоо жагынан. Азыр дагы түшүп аткан мына кара. Областтык оорукана жакта чоң жол түшүп атат. Ошо тыгындарды азайтуу боюнча. Ошондо эле мына баягындай реформадан кийин, аймактык реформадан кийин мына Төлөкөн айыл өкмөтү, Кызыл Кыштагы айыл өкмөтү шаар кошулуп кетип, ушулардын да көйгөйү чечилип жатат. Жакында эле мына Калинин көчө, Амир Темир деп коюшту, эски Калинин көчө. Ошол жерде түп тамырдан жолду бузуп, асфальттап, элге жакынга шарт түзүү үчүн жакшы ишер болуп атат. Деги эле ким кандай ойлойт билбейм, мына Бактыбек Жетегенов бюджети жакшы болуп атат. Жөнөкөй алгине чуусу жок эле барып көрүп, өзү кыдырып жүрүп аткан иштерге өзү күбө болуп, барына багыт берет. Жакшы иштегени Мырзахматов эле деп айтамын. Мага билбейм, эми иштебеди окшойт. Чөнтөгөн иштеди. Кийин мына азыркы мэр, мына бүгүнкү күндөгү мэр Жетегенов ото иштеп атат ана. Ошол иштеп атат бүгүн да. Көрүп атасың, кылып аткан иштери. Бирок өзүм көргөн эмесмин. Ишин көрүп атам мен. Рахмат ошо мэрге. Туура ошо иштегенди айтты. İştengenlerden birinci biraz emel coşkay işledi, ikinci alan Talayvek Sarıbaş işleyen işler inandı. Sarıbaş günlerde zor çok işte. İkiden maşı birinci maşı şarjı köpke çıkardı, köpken biri. Aliyalarını sallıyor, başka. Benim burada ayaklarımda köpçülük kulağım yemelerine yetiş almaganlarına yetişmeye kaldı. Bırak işin bunda tatıp durdu. Мырзахматовдун жасаган иши эсибизде калды. Себеби биз Мырзахматов мэр болгонго чейин мэр деген нерсени түшүнүгүбүз жок болгон экен да. Ошол мэр болгондон анан кийин мэр деген болот экен, ушундай карайт экен деген түшүнүктөр болгон да. Ошол анан кийин азыркы мэрибиз Жетегенов аябай жакшы иштер жасап атат, бүт көчөлөрүбүз оңдолду. Кандай десем, тротуарлар оңдолуп жатат, аябай жакшы. Эми ушул экөөнүн эсинде калды. Мырзахматовдуку бул мына Тилекеев көчөсүндөгү жолдор оңдолду. Анан мына эстеликтер, манас ошолордун эстеликтери эсибизде. Анан кийин дагы köprü. Bizim köprübüz estekadal köprü болуш керек экен. Эми ушуну болбой калды, бирок köprüбüz жакшы болуп, ошонун эмеси менен бүтүп калды да, болуп калды. Эми мына быйылкы мэр жакшы иштеп атат болуш керек. Баардык нерсени жолдорду оңдоп атат. Базарды жаңы жакка жылдырып атат. Ошо азыркы мэр жакшы иштеп атат. Буга чейинки мэрибиз деле жакшы иштеп келген, эми мурдагы мэрлерге караганда. Ол деле жакшы иштеди. Ортодон кийинки эки мэрди жакшы билбейм кандай иштегендерин. Мырзахматов жакшы иштеген. Шаарыбыздын келечегин ойлогон. Анан андан кийин Талай Сарбаш болду. Талай Сарбаш менен жакшы эле иштеп, жакшы эле болгон деле шаарыбыз үчүн деп иштеп жүрдү. Айтым Мамат да ошондой иштеген. Жакшы эле. Жакшы иштеди. Мырзахматтын эмеси пландары, ойлору эмеси жакшы эле да. Эми азыр мына бакыттагы жакшы иштеп атат. Кандай болсо ушул кыргыздын элим үчүн иштесе жакшы да. Баарыбыздын ушул кыргыз элибизди коргоп, кыргыз элибиздин келечегин ойлоп, балдарыбыздын келечегин ойлошубуз керек. Баардыгынан балдарыбыздын келечегин ойлошубуз керек. Кайсы мэр иштедир, эч кандай шабуыл, оштун эмеси, эч кайсы нерсе иштебей атат. Мэрлер боюнча биз мэрлерге биздин таможня жакта жашайбыз да. Ошол жерде биз жолубузду бекитип койгон. Кызыл Кыштан карайт эле Кара Суугачы. Кара Сууга барсак, айыл өкмөтүнө барсак, алар мен билбейм, бар. Билгениң кыл дейт, айыл өкмөтү баш болупчу. Анан кийин мэрге барлар, мэрге өттү дейт.
мэрге барсак мэрдин өзү эч канча биз жолукканыбыз жок, кабыл алган жок. Баардык эле замдары кабыл алат, биринчи, экинчи, үчүнчү кылып элечи. Биз барабыз, этебиз, антебиз, мынтебиз деп коюп үчүн жолубузду ачып бербей атат. Жолсуз жүрөбүз да азырчы. Merde bir ayıbı var da, merde en aşkası adamı işe koyuştan tallap koy almaydı. Bilmeydi, özünün tanışmışlarını koyuyor. Bana misal en çok Kızıl Kışlak aile hükümeti şehirge ötken, o şehirge bir Cıldız degen balanı koygan. Cıldız degen bala oluşum elde nimesini çeçalmaydı. Çeçmeydi da. Özür düşünmeydi de yaş balanı koyuyorgan. O şimdi tanışmışlarını koyat okşay bilmeyiz bu. O şimdi ballarını sıra dıştan alış gerek. Şundaysan Bardırgelerini men kanatlandıram. Bardırgelerini öz küçük yetişmiş hareket kılıp yetişti bol düşünceler. Ve en negizgisiyle azırkı merdeyle hareket kılıp otat, bazılarda göçürüp aşağı kılıp. Şu Bardırgına bir deyle teyiz karayımın, hoşa bolğanını oldu. Şundaysan köpten beri bu jerde jok bolsum, emine geldim. Çetman mekteптен Türkçe okup. Oşonduktan tak bunday salıştırıp ayta alam, bu mer ушундай kıldı dep. Бирок азыр эми караганда мурункудай эле абал эч ушундай чоң бир өзгөрүү жок. Баары эле ошол бойдон кайра пробкалар көбөйүп атат. Анын эми чечүү жолдору ушул мүмкүн болушунча адамдарга пешком басууга, андан кийин электронный велосипедтерди, скутерлерди колдонууга шарттар түзүп берсе жолдорго, балким ошондо гана мындай чоң бир пробка чечилеби дейм да. Если обо мне говорить, то я приехала дня 3 назад, и я даже не знаю, мэр, кто у вас, но мне очень понравился город, инфраструктура. А что он еще там планирует? Я просто не слежу за политикой, к сожалению. Я тоже не местная, поэтому не могу сказать. Но город красивый, и то, что дома строят, то, что парки есть, мне это очень нравится. Ош шаарында өзүңүздөргө белгилүү бир топ мэрлер иштеп кетишти. Алардын ар бири ошол шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүдө түрдүү иш аракеттерди кылды, зарылчылыкка байланыштуу. Мисалы үчүн жолдорду оңдоду. Мисалы үчүн жол тыгындарына мына жаңы азыркы күндө мэрибиз айта турган болсок, мына жолдун үстүнөн көпүрө салдырма болду, мына дагы бул жактан дагы баштап атат. Анан мисалы үчүн Сары Баштын тушунда мына Актилек жактагы аллеяларды бир топ ал жерде чачылып турган жерлерди оңдоп, өзүнчө бир өтө узун аллея кылды. Өзүм ошол жакта жашаган үчүн билем, күндө кечкурун эрте менен ошол жерде элдер жөө басып, бала чакасы менен эс алат. Мына мисалы үчүн Мырзахматтын тушунда мына жерде фонтандар курулду. Айтор эми ар бир мэр өзүнүн эмгегин сиңирди. Эч бир анын мисалы үчүн кайсы бир иштебей койду деп айтканга болбойт. Эми аны эстеп отурсак, ар бир мэрдин тушунда ошо зарылчылыкка байланыштуу иштеп аткарды деп ойлойм. Албетте эми кээ бирөөсү жакшы активдүү иштеген болушу мүмкүн, кээ бир аз пассивдүү болгон болушу мүмкүн. Бирок так иштебей койду деп айтканга болбойт. Шаарда ошол мэрлер жакшы иштегендиги үчүн, мэриянын командасы жакшы иштегени үчүн, жалпы шаардагы жашаган мекеме ишканалар жакшы иштегендиги үчүн мына Ош шаары бир топ тазалык жагынан айтабызбы, бардык тарабынан өнүгүп, бюджети дагы көбөйүп баратат. Ал ичинде шаар кеңеш депутаттарынын да эмгектери бар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо Ош шаар күнү менен жалпы шаарлыктарды жана шаардын келген меймандарды бардыгын куттуктап өтөйүн. Шаарыбыз мындан ары да гүлдөп өнүгө берсин. Ар тараптан өнүгүшүн каалайм. Менин эсимде ушу Мейис Мырзахматов жакшы иштеген да. Шаарды бардык тарабынан оңдоого аракет кылып жатат. Ошол калган мэрлер азыркы мэр да бирок жакшы көңүл буруп адамдарга пробканы кандай чыкса ошон жолдорду издеп жакшы иштеп алат деген ойдомун. Мейис Мырзахматов убагында мына Ош шаарында жана Тилекке Батыр, Акбуран боюндагы жолдорду кеңейтип, ошондой иштердин эме болгон. Талай Сарбашев деле ошол немелерин улантканда ошол иштер боюнча. Ошол анан кийинки мэрлер боюнча анча неме жок, маалыматым жок.